Эки балбандын жоктугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын чемпионаттыгына балбандарды тандоо боюнча мелдеш өткөрүлүп жатат. Ага катышуу үчүн өлкөнүн булуң бурчунан жүздөй катышуучулар келген. Алыш белбоо күрөшү менен машыккан эркектер жана кыздар арасында өткөрүлүүдө. Ар бир катышуучу өзүнүн салмагына жараша атаандаштары менен беттешүүдө. Азыр биринчи айланпаны уттум. Буюрса азыр экинчи айланпага дайындалып атабыз. Күрөш өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Ушу уюштуруучуларга рахмат. Агайларга, Адилет байкеге чоң ыраазычылык, бизди ушундай тосуп алып, күтүп алып, жайгаштырып, тамак ашыктан бери ушинтип уюштуруп бергенине. Буюрса утабыз деген үмүттөбүз. Дайынданып келдик, биз аябай жакшы. Бул жакта да жакшы балдар бар экен. Бул жакты утуп буюрса Кыргызстандын намусун коргоюн деп атабыз. Көчмөндөрдө, Азия оюндарында, ислам оюндарында буюрса. Жылына бир жолу уюштурулуучу Кыргызстандын биринчилиги быйыл Ош шаарында өткөрүлүп жатат. Жеңишке жеткен катышуучулар Кыргыз Республикасынын курама командасына кошулуп, чет өлкөдөгү мелдештерге катышып өлкөнүн намысын коргошот. Дал ушул балбандарды тандоодо атайын калыстар тобу жана машыктыруучулар дагы келишкен. Анткени бул өтө чоң мелдеш, анткени бул Кыргыз Республикасынын чемпионатын уткан спортчуларыбыз Кыргыз Республикасынын курама командасына кирет да. Курама команда Кыргыз Республикасынын атынан дүйнөлүк мелдештерде катыша турган спортчуларды тандап алабыз. Бул мындай айтканда дүйнөлүк чемпионаттарга катышат булар, Азия чемпионаттарына катышат. Ошондой спортчуларды тандап алуу. Ар жыл сайын уюштурулган алыш күрөш боюнча биринчилигине ар бир облустан келишкен. Быйылкы жылы календарлык план боюнча алыш күрөш мелдеши 12 жолу өткөрүлүүсү пландалган. Калыстардын айтымында ар бир спорт чеберлерине мамлекет тарабынан колдоо жакшы болууда. Бизде чемпионатка катышкандарга колдоо жакшы, өтө жакшы балдар. Бул жерде барып келгендерге кээ бирде жакшы акчалай сыйлык беришет. Бар жогунан жакшы жардам берилип атат. Даярдыктар аябай жакшы. Анткени Кыргызстан чемпионаты ким биринчи орунду алса, бизде мына алдыңкы календарный планыбызда бекитилген Азия оюндары болот май айында. Ош шаарында болот. Ошого мамлекеттин намысын коргоп биринчи орунду алып күрөшөт. Ал эми биринчи орунду алгандарды дагы сборныйга биз даярдайбыз. Анткени быйыл мына Турцияда көчмөндөр оюндары болот. Ошого дагы биздин өлкөнүн намысын коргогону ошо биринчи орунду алгандар ошолор барат. Учурда өткөрүлүп жаткан мелдештин жеңүүчүлөрү Азия биринчилиги жана көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн даярдыгын башташат. Кыргызстандын алыш күрөш федерациясынын президентинин айтымында буга чейинки мелдештерде куру кол кайтпаган спортчуларыбыз мындан кийин дагы куру кайтпоосуна шарттарды түзүп, колдоо көрсөтүлөт дейт. Кудай буйрса бүгүн Кыргыз Республикасынын баягы биринчилиги Ошто биринчи жолу өтүп жатат. Bundan кийин Азия бар 25-30 майда. Андан кийин көчмөндөр оюну. Ошого Кыргызстанда курама команданы топтоп, ошого дайындайбыз буюрса. Бардыгыбыз биргеликте Кудай буйрса алыш күрөшүн дагы жакшы деңгээлге, жакшы спортсмендер чыгарышка аракет кылабыз буюрса. Бизден бул кандай десем, биздин национальный вид спорта бул. Ар бир өлкөдө баягы чыныгы көп күчтүү балбандар чыгат го. Алыш күрөшү мен ойлойм, Азияга барганда биздин балдар эч качан кур кайтпайт. Дүйнөдө дагы эч качан мындай кур кайткан эмес. Көбүнчө биз медалдар боюнча биздин Кыргызстан алат. Будан бери дагы Кудай буйрса жакшы результаттар көрсөтөт деп ишенем. Кыргызстандын курама командасына бүгүнкү жеңишке жеткен 12 эркектен жана 12 кыздардан балбандар тандалып алынат. Айымкан Исрал кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.